обращение жителей жилмассива Красностроительный президенту и главе ГКМБ по земельной амнистии. Значит, участники сегодняшней пресс-конференции: Джунусов Малтанбай, Мамбитакунова Кассира, Раздавлетов Анарбек, Будошева Турсун, а также Кобылова Гульнас и Чарыкова Ибадат. Это ең бірінші сөйлеу. Так, пресс-конференцию можете вести как на кыргызском, так и на официальном. Ближе микрофон. Так, ближе микрофон. Урматтуу журналисттер, биздин Красный Строитель конусунун жашоочулары бул жерге келгенибиздин себеби биздин ушул жер амнистиясы боюнча президенттен чыккан закон негизинде талаш тартыш маселебиз бар. Ошону силерге кабарлап коелу деп келдик. Биз Красный Строитель конусунун жашоочулары 2008 жылы Сверлов районунун акимчилигинин 143-П чечиминин негизинде ошол Красный Строитель конусудан жер участокторун алганбыз. Бизге жер участокторуну кварталный башчылары, архитекторлар келип бөлүп берген. Кийин кызыл китеп кылайлы десек, бул жерлер арендада экен. Жанагы Строитель деген акционердик коом арендага алган экен. Ошол арендадан чыгарсак беребиз дешти. Бирок ошол Красный Строитель деген коому кирпич заводуну сатып алган экен. Ал жерде сатып алышып алар банкка залогко коет дагы кредит алышып, анан качып кетишип калган. Ал жерге ошол заводдо иштеген жумушчулар анан үй салышып алат. Айлыктарын ала албай, үй салышып алган. Кийин акимчиликтен болсо бул качып кеткен Строитель коомунун карызыны 10 миллион, ошону силер төлөсөңөр, силерге кызыл китеп кылып беребиз дешип алдап жүрүшкөн да. Ал эми калган берги бизди болсо 2 гектар 70 соток аренда алган экен Строитель коому. Ошону мэрияга кайтарсак силерге кызыл китеп кылып беребиз дейт. Бизди ушинтип алдап жүрүшкөн. Анан биздин элдер ызылдап жогорку бийликтегилерге кайрылганда президенттик амнистияга кирдиңер деп тек паспорт жасап берген. Көрсө тек паспорт деле азыр эчтемкеге жарабайт экен. Анан Минфин болсо ошол Строитель коомуну банкрот деп жарыялап, спец представитель жөнөтөт ал жерге. Анын негизги максаты спец администратордун ошол банкрот болгон коомдун мүлкүнү сатыш керек, арендага алган жерини мамлекетке кайтарыш керек. А бул болсо жерини сатты. Бир 5 участогуну сатып, биздин билишибизче бир 70 миллионго жакын акчага сатыптыр. Ал эми кредит алып кеткени 10 миллион экен. Ошонон минус кылган ордуга ошол элден бебе бечара, оору, инвалидтерден ушуну төлөсөңөр кызыл китеп кылып беребиз деп азырга чейин милициялар менен коркутуп жүрөт. Ал эми жанагы 2 гектар 70 соток жер арендага алган. Кредит алып арендага алган жерини кайта мамлекет алган ордуга качып кеткен адамдарга 2022 жылы кызыл китеп кылып бериптир. Бул жер аябай эле табышмактуу да. Эмне үчүн качып кеткен, кредит алып качып кеткен адамдарга кайра кызыл китеп кылып берип чыгарышып атат. Ушул жерден биз мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевичке, ГКМБнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Биздин ушул маселелерибизди чечип берсеңиз, бизди жер амнистиясыга кирдиңер деп тек паспорт берген. Азыр тек паспортубуз деле жараксыз, аларыңар жарабайт дешип атат. Ал эми спец
администратор келип алып, президентиңерге 10 жолу арыздансаңар дагы акча төлөйсүңөр, биз билебиз, биз чечебиз деп бизди коркутуп, бүгүнкү күнгө чейин коркутуп жүрүшөт. Биздин кайрылганыбыз 3 маселе да. Эмне үчүн мэри Свердлов акими 143 чечим чыгарып, жерди элге бөлүп берет. Ал жерибиз жараксыз. Бөлүп бергенде дагы сатышкан бул жерлерди. Мына элдер отурушат, сатып алар качып кетти. Кредит алып 10 миллион карыз кылып ал качып кетти. Арендадагы жерди мэрия өзү алганын ордуга кайра ошо качып кеткендерге кызыл китеп кылып чыгарып берип атат 2022 жылы. Ал эми карапайым калк ошол карыздарды төлөгөнгө мажбур болуп атабыз. Биз бул жерден жогорку бийликтегилерге кайрылабыз, ушул маселебизди чечип берсеңер. 3 маселе. Чечимди эмне үчүн чыгарды? Саткан акчалар, жанагы мүлктөрүн саткан акчалар бюджетке түштүбү? Үчүнчүсү, эмне үчүн аренда жерди мэрия өзү алганын ордуга качып кеткен адамдарга кызыл китеп кылып чыгарып берип атат? Ушул 3 маселебизди чечип беришин суранабыз. Саламатсызбы кыргыз элим, жана Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздерден суранабыз. Биз эч кандай жерлерди басып алган эмеспиз. Өткөндө Улукбек Картбекович барганда дагы элдер комментарий жазып атышат да, силер басып алгансыңар мамлекеттин жерин депчи. Биз эч кандай басып алган эмеспиз. Биз кызылдай акчаларга мээнетибиз менен сатып алганбыз. Ишо биз 20 жылдан бери жашаган адамдарбыз кирпичныйдачы. Биз кече күнү эле келген адамдар эмеспиз. Кээ бирлер өмүр бою жашайт, ошо жерде жашап, ошо жерде заводдо иштеген адамдар да бар. Мен силерден көптөн көп суранармын, урматтуу президентим. Сизди бизге Кудайым жөнөткөн, биз деген акыйкаттыкка жетпей атабыз. Канча жерге кайрылдым. Мен мисалы акимиятка барсам, аким биздин полномочиябыз жетпей атат деп айтты да. Акимдин полномочиясы жетпесе биздин ким карайт бизди? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден көптөн көп суранамын. Бизде деген 70 миллионго сатылып кетип атат завод. Анан ошо завод сатылып кеткен заводдун акчасы, карызы төлөнбөй эле кошуналары жан жак элинде жашаган элдер, карапайым эл төлөгөн атат ошонучу. Бизди деген заводду деген немеде кылып бөлүп алган. Арендадагы жерлер биз баш айланат да, мындай караганда баш айланат. Заводду дегенчи, заводдун жерин 5-6га бөлүп алып, ар кандай кылып сот процесстери да жүрүп атат биздечи. Гаражды өзүнчө бөлүп алган. Ошо буларды ким саткан? Ошо жерде квартальныйлар саткан, айыл өкмөтү саткан, акимдер саткан. Алар ошо саткандар болсо, пысып отурушат эчтеке дебейчи. Биякта эл кыйналып атабыз бизчи. Биз барбаган жерибиз калган жок. Кубан деген администратор шайланган, ал 2 күндүн биринде эле биз жакта урушупчу. Чыгып кет, үйүң буздурам дейт. О айланып кетейин Кудай. Биз ошо 265-чи берене менен деле 10 жыл жашаган үйүң эч ким келип 10 жылга чейин эчтеке дебесе, ошол сенин мүлкүң го. Биз деген Кыргызстанда акыйкаттык бар экенине ишенбей атабыз. Мен лично барбаган жерим, арызданбаган адамым калган жок, чынын айтайын. Именно аким бизге өзү бир басып келген жок, зам акимди жөнөтүп коет. Ал болсо айтат, биздин полномочиябыз жетпей атат деп. Полномочиясы жетпесе, полномочиясы жеткен адамдар барып бизге жардам беришин суранабыз көптөн көп. Анан бизде деген бул бир эле нерсени таң калыштуу нерсе. Ошончо адамга бөлгөн карызды үй бүлөсү менен орукчан адамдар бар. Үй бүлөсү менен, семьясы менен алга деген биз жардам бере турган адамдар мынакей өзү келип отурат, мына жерде турат. Анын баласы дагы, өзү дагы канчанчы группада эже? Экинчи группадагы инвалидтер да, семьясы менен. Ошолорго дагы бөлүп койгон карыздычы. Биз көптөн көп суранабыз. Сизди бизге Кудайым берген, урматтуу президентим. Бизге жардам бериңиз. Биз акыйкаттыкка жетпей атабыз. Менин сөзүм ушул. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биздин сизге айта турган көйгөйүбүз көп жылдан бери кирпичный завод Красный строительде иштеп келебиз. Ошол жерде үй салып жашап атабыз бала чакабыз менен. Бизди кийинки убакта ушул жер
Бочаров, Хаматов, Бейшеналиева дегендердин ата-энесинен калган жер экен. Ошол жерди бизге бошотуп бергиле, болбосо силерди сүрдүрөбүз деп атат. Бизге жаңы мурдагы спецадминистраторлор Айтымбетов, Сарыгулов, азыр эми Сулайманов дегендер через Министерство финансов, Министерство экономики силерге шайланган дейт. Алар болсо бизди милиция менен келип коркутуп, үркүтүп, үйүңөрдү снос кылабыз. Же болбосо бул башка кишилердин жери экен дейт. Кандайча бул Советтер Союзунун, СССРдин биякта Карамагыбызда жашап жүрүп, калган заводдо иштегендер ошол жер өкмөттүкү да кандай атасынан, энесинен калат деп бизди коркутуп үркүтүп атат. Биз бул вопрос боюнча жогору жактагыларга кайрылып, адвокат алганбыз. Байгелдиев Мукаш деген. Ал Байгелдиев Мукаш деген биринчи, экинчи стадияда биздин карамагыбызды эметип жүрүп, талашып жүрүп. Жер силердики болот. Бочаровдун, Хаматов дегендердин эчтекеси жок. Ушу жер силердики деп жүрүп, кийинки Верховный сотко баргандан кийин эле тигилерге ооп кетип, азыр алардын адвокаты болуп калат. Бочаров, Хаматов дегендер бизге эч кандай тиешеси жок заводко. Заводдо накта иштеп, жашап жүргөндөр биз болобуз. Ошон үчүн сиздерден сураныч, ушул көйгөйдү чечип, бизге керектүү адамдарыңыздарды жиберип, текшертип берсеңиздер. Ал эми заводдун жери болсо, арендада экен, анан тигинде экен деп сатып кетип атышат. Ал эми ошол сатып алган кишилерге кайра тескерисинче документ чыгарып берип коюшат. А биз эч жерде жок калып атабыз. Ушул вопросту бизге чечип берсеңиздер. Урматтуу журналисттер, бүгүнкү күнү баарыбыздын чогулуп келген көйгөйүбүз эле жалпы жонунан баардык айтып өтүштү. Мен да бир суранарым. Биз өзүбүз пенсионерлербиз. Ошол жерде жашагандардын көпчүлүгү оорукчан, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашайт. Ушу кыйналганыбыз ушунча жылдан бери документтерибизди бербестен биз сатып албасак, эгерде сатып албасак, уруксат болбосо, ошол жерге там эмес тоокана сала албайт элек да. Бирок ошого карабастан сатып алганыбызга да карабастан азыр экинчи жолу дагы акча төлөйсүңөр деп атат. Буга чейинки төлөнбөгөн акчаны ошол жерде эптеп салып алып, карапайым калк жашап атат. Ошолордон бүгүнкү күндө төлөгүлө деп бизди кыйноого алып атат. Бул жерде админ келип алып күнүнө келет, Кубан деген. Кече да келиптир, 4 милиция менен келди. Ушул жерде көптөгөн жерлер сатылып кеткен. Ошол акчалар каяка кетти? Эгерде ошо болгон бардыгы мамлекетке түшө турган болсо, карыздар азаят эле, эл деген мынча кыйналбайт эле. Биз ошондуктан суранып атабыз. Садыр Жапаровго и Камчыбек Ташиевке сиздерден суранарыбыз, бизге окшогон пенсионерлер бүгүнкү күндө талаада калган атабыз. Биз талаада калып калсак эртеңки күнү, анда карылар үйүнө эле өзүбүз эле барып эле кирип берүүгө аргасызбыз. Ушу кезге чейин 20 жылдан бери жашап аткан үйүбүздөн бир жылдын аралыгында эле мына Садыр Жапаров сиздин өзүңүздүн 30 жылдан бери көйгөй чечилбеген көйгөйдүн баардыгын чечип келгенсиз. Ошондо биздики да кирген, документтери чечилет деп атып эле тек паспорт берген. Кайра эле мына бүгүнкү күнгө чейин дагы чечилбей келатат. Биз сизден суранарыбыз, документтерибизди, кызыл китепти бүтүрүп бериңиздер. Ушунча адам кыйналдык. Канча жылдан бери кыйналып келатабыз. Сиздерден суранабыз, өтүнөбүз. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Урматтуу президент Садыр Жапаров, Нуркожоевич, Ташиев, Камчыбек Ташиевич, сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул биз жерлерди сатып алганбыз. Бирок сатып алганыбызга карабай бизди баскынчылар деп айтып атат. Силер баскынчысыңар деп атат. Бирок президентибиздин жарлыгына ылайык басып алган жерлердин дагы документи чыккан. Чыгып келип атат, чыгып да жатат, чыгып бүткөндөрдүкү да бар. Бирок биздин көйгөйүбүз ушул кирпич заводдун карызына барып такалып калып атат. Кирпич заводдун карызын төлөсөңөр, анан биз силердин документиңерди чыгарып беребиз деп атат. Ушул боюнча бирок
биз бул акчаны төлөйлү деген убакта деле бул акчалар төлөнгөн. Ошондо объектилер сатылган. Кирпич заводдун зданиялары сатылган. Ал сатылган акчалар каяка кетти? Биз ошолорду териштирип бериңиздерди суранабыз. Ал карыз уже ошол карыз жабыла турган акча чыгып калганда, бирок ал акча биздин Кыргызстандын казынасына түшпөй эле башка эле бир коррупционерлердин чөнтөгүнө түшүп кетти да, негизи чындап келгенде. Ошол акчаларды териштирип бериңиздерди суранабыз. Биз кыргыз болгондон кийин биз дагы ошол үйдө жашагыбыз келет. Ал жерлерди биз акчаларга иштеп, маңдай терибиз менен биз ошол жерлерди иштеп, акча кылып, ошол жерлерди сатып алганбыз. Бул боюнча биз Свердловский райондун акимине барганда бизди чакырган. Буга чейинки аким, мында мурунку аким, ал Кубанычбек Айтакунов болчу. Ага барганыбызда, ал бизди чакырганда, ушундай көйгөйлөрүбүздү айтканда, ал айткан: ошол кирпич заводдун акчасын төлөгүлө, төлөбөсөңөр силердин үйүңөрдү сноска чыгарабыз деген. Үйүңөрдү түртүп салабыз да, акчасы барларга сатабыз. Эгер ошону каалабасаңар, анда силер ошол акчаны төлөп алгыла деген дагы. Ошо менен азыр ошол аким ошентип айткандан кийин эле спецадмин деген жумушчу пайда болду. Ал өндүргүч экен, ал Минфин тарабынан бекитилген адам экен. Ал ошол адам бизге келип атат. Ар бир үйдү келип, топосъемкага тартып, биздин уруксатыбыз жок эле тартып, милициялар менен барып, ал деле ошол акимдин сөзүн кайталап атат. Эгер силер ошол акчаны төлөбөсөңөр, силердин үйүңөр сноска кетет да, акчалууларга биз сатабыз деп. Ошондо биздин укугубузду ким коргойт? Кыргызстанда акыйкаттык барбы? Коррупция жоюлабы? Бул жо биздин укугубуз корголбой эле калып калабызбы? Ар бирине жем болуп жүрө беребизби? Ушул эмени чечип беришиңиздерди өтүнөт элек. Биздин барбаган жерибиз калган жок. Бардык жака бардык. Барганда биздин документибиз, техпаспорт алгандан кийин биз документибизди кызыл китепке тапшыралы десек, ал дагы каралбайт. Ал деле каралбай эле бир бурчта жатат. Кайра барып эметкенде деле, тактап сураганда деле ал документ каралбай эле калып кетип атат дагы. Биздин көйгөйүбүз ошол эле карызга барып такалып калып атат да, карызды карапайым эл төлөш керекпи? Ал төлөнгөн, сатылган объектилердин акчалары кимдин чөнтөгүнө кетти? Ошону карап бериңиздерди суранабыз. Биздин үнүбүз сиздерге жетишин суранабыз да, негизи биздин үнүбүз жетпей ушинтип эле кыйналып келатабыз. Даже биз жака да эме салынган, склад салынган. Складка деле көп акчага сатып алган экен аларчы. Ошондой жашоочулардын арасында ошол склад салынганга укук эме беле, закондуу түрдө беле, мыйзамдуу беле, ошону дагы билбей жатабыз. Ал жактан бизге коопсуз, ал машиналардын өткөндөрү дагы, үйлөрүбүз дагы жаракалар кеткен. Анан дагы негизи биздин үнүбүз угулбай атат да, биздин үнүбүздүн угулушун каалайт элек. Урматтуу биздин президентибиз, ушул көйгөй сизге жетпей эле чечилиш керек эле. Бирок тилекке каршы чечилбей жатат. Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кайрылуу, коррупция жоюлат деген, бирок негедир коррупция жоюлбай атат. Ушул акчалардын баары кеткен, ошо коррупционерлердин чөнтөгүнө кеткен. Эгер бул коррупция жок болгондо, бизге эбак эле бизге документ чыкмак болчу. Документи жок, биздин көйгөйүбүз ушул. Документибизди колубузга алганга биз терең үмүт менен сиздерге ишенип кайрылып жатабыз. Саламатсыздарбы? Мен деле ушул Красный строительдин заводунда көп жылдар бою иштеп келгем. Жолдошум да ошол жерге иштеп 96-дан 98-ге чейин иштеп жүрүп, ал киши кайтыш болуп калган. Азыр мен жалгыз бой жесир аялмын, 7 балалуу батыр энемин, пенсионеркамын. Мен да ошол жердеги заводдун бир үйүндө жашайм. Мына ушул жерде отургандардын баары эле коңшубуз, бири-бирибизди жакшы билебиз. Менин кайрылган себебимди, менин да көйгөйүм ушундай. Богу бизге келген спец администратор келип, үйлөрүбүздү тартып, күндө келип жанагынтип коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Эмне үчүн силер кайсы негизинде жашап атасыңар, ким уруксат берген деп. Мен ал жерде завод директору уруксат берген мени. Герман Васильевич деген киши өзү келип киргизип, мынакей көп балалуу катарында жолдошум ошол гаражда шофер болуп иштеген. Мен өзүм тестаместеде иштегенмин. Жумушума караштуу алган үйлөрүм болчу, мынакей бул коңшуларым да билет. Мен сиздерден азыр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Садыр Нуркожоевичтен, Камчыбек Ташиевичтен, Кыдыршаевичтен
өтүнүп сурайын дедим эле. Мага окшогон бейбечаралар, жетим жесирлер, карапайым калктарды дагы мындай туура түшүнүп жардам бере турган бирөө жарым барбы? Же ушу бойдон эле калып беребизби? Менин 3 балам инвалид. Буларга дагы келип мына мынчадан бөлүнөт, төлөйсүңөр деп атат. Сиздерден дагы суранарым, туура түшүнүңүздөр. Жардам берет го деген чоң үмүттөмүн. Нет. Мен bir кошумча айтып коеюн анан. Былтыры жазда экен Орунтаев анда вице-мэр болчу, шаардынчы. Ошол кишиге мэрияга кайрылганыбызда Орунтаев келген, көргөн. Андан кийин айткан. Силердин жериңер арендада экен. Арендадан мэрия кайтарып алат 2 гектар 70 сотикти. Анан силерге кызыл китеп кылып чыгарып беребиз. Анан той кылабыз деген. Ошол той кылып мен өзүм катышамын. Мен ушул районда жашап кеткен баламын. Сиздердин маселеңиздер чечилет экен деп кетти. А былтыры 22-жылы кайра эле ол мэрия албай бизди сот болуп атат. Биринчи отуруму болбой калды, алдаган. Мэрия сотко бергенбиз жерди кайра алыш үчүн деп. Ошентип жүрүшкөн. Анан эми кайра эле жерди аларга кызыл китеп кылып чыгарып берип коюп атпайбы? Жанагы склад сатыла элек болчу. Складты депутат Салымбеков келгенде акимчиликтен сураганда, мына складты канчага саттыңар дегенде 40 миллионго кетти деген. Аны угуп турганбыз бардыгыбыз. Ал эми элден карыз алып, кредит алып кеткен 10 миллионду элдин мойнуга кошуп атат да. Ошо 40 миллиондон кемитип койсун. Бул жерде ошол сатылган акчалар жанагы спец администратор бюджетке төгүш керек да. Ошол төктүбү? Биз ушуну Кыдыршаевичтен, Камчыбек Кыдыршаевичтен катуу суранат элек да. Ошол кирпич заводунун сатылган акчалары бюджетке түштүбү? Түшсө жанагы карыздан минус кылып, ошол завод иштеген элдерге жөн эле үйүн берип коюш керек да. Булар айлыгын да ала албаса, иштесе, анан башка жактан эле бирөөлөр келип акчаны жасап чөнтекке салып кетпеш керек да. Анан биздин жер Камчыбек Кыдыршаевич азыр 2 күндүн биринде 3 гектар жер мамлекетке кайтарылды, 2 гектар жер мамлекетке кайтарылды деп айтып жүрөт да. А бул жерде болсо 2 гектар 70 сотик жер мамлекетке кайтарылбай, ошол коррупционерлерге кызыл китеп кылып беришип коюп атат. Госрегистр 22-жылы мартта бериптир. Президенттик амнистия 21-жылы декабрда чыккан. А булар 22-жылы мартта 35 үй бүлө жашап аткан, 15 жылдан бери жашап аткан үйдү кредит алып качып кеткендерге кызыл китеп кылып чыгарып берип атат. Бул жерде ГКМБнын иштей турган жумушу бар да, ошону көптөн көп суранабыз. Мен да токтоп койсом болобу? У вас у всех красные книги есть? Нету. Ошо кызыл китеп чыгыш керек болбойбу? Мен да токтоп койсом болобу? Мен бул кайрылым жеке түзмө түз Камчыбек Кыдыршаевичке болуп атат да. Ушул Кубанычбек Айтакуновду жакшылап карап берсе. Бул аким, балким биздин ишибиз аким эле бүтүрүп котурган иш болсо керек эле. Биздин документибизди ушул аким чечип, биздин документти ошо аким камсыздап берип койгонго бул толук мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Жетмек да. Бул бирок тескерисинче биз барганда аябай эле мындай өктөм сүйлөгөндө, ушуну да аябай баса белгилеп айткым келип атат да. Барганда ушундай бизге документ керек болуп жатат дегенде, силер ошол карызды төлөмөй сайын бул ишиңерди карап бербейбиз. Эгер төлөбөсөңөр үйүңөрдү снос кылып эле бузуп салабыз деген, мен ушуну аябай баса белгилеп айткым келип атат. Анткени аябай өктөм сүйлөгөн да. Анан бул Кубанычбек Айтакунов азыр жогорку жакка жумушка бул ишинен да жогорулап кетиптир да. Анан мындай жумушчулар, мындай ишчилер, кыргыздардын тагдырына күйбөгөн ишчилер жогорулаганга мүмкүнбү? Ушул
орду менен пайдаланып бизди коркутканга мунун укугу бар беле? Биз карапайым калк болсок эле басмырлаганга мунун канчалык деңгээлде укугу бар? Ушуну мен көптөн көп түзмө түз мен ошо Камчыбек Кыдыршаевичтен мындай өтүнөт элем да ушуну жакшылап карап беришсин. Эгер бул ошол жерге точка коюп койгондо, чекит койгондо, биздин ишибиз, биздин документибиз давно чыкмак да, мурда эле чыкмак. Бул ушул кишинин сөзүнүн аркасында Минфин бизге жанагы өндүрүүчүнү жалдап койду дагы, азыр ал өндүрүүчү дагы эмес, гос жумушчу эмес, ал частный жумушчу. И ошонун бизден акчаны өндүргөнү дагы канчалык деңгээлде мыйзамдуу. Ал деле мыйзамдын чегинде иш алып барып атабы, аны да билбейбиз. Биз карапайым калкты мындай сабатсыз деп эле бизди басмырлаганга булардын канчалык деңгээлде булардын эмеси жол берет. Ошого укугу барбы булардын? Ушуну аябай көптөн көп суранат элем да, ушуга аябай көбүрөөк мындай басым жасагым келди. Айрыкча ушул акимге, Кубанычбек Айтакуновго ушунун ишин карап беришин мен аябай көптөн көп суранам. Кошумчалап койсом болобу? Бул жерде деген Кызыл Китеп деген кирпич заводдун 2 гектарга жери болгондон кийин ошонун зданияларын бөлүп сатып атат дагы, алардын өзүнө Кызыл Китеп чыгарып берип атат дагы. Анан бизге Кызыл Китеп чыкпай калып атат. Ал жана Кызыл Китепти айтып атасың. Бул мындай болгон да, жанагы 2 гектар 70 сотик жер жанагы строитель кому сатып алганда кирпич заводду 2 гектар 70 сотик айланасындагы жерди арендага алышкан да. Ошол арендадагы жерди 2022 жылы март айында ошол строитель акционерди комуга Кызыл Китеп кылып госрегистр чыгарып берип атат. Алар 5-6 жыл мурда эле кредит алып, залогко коюп заводду качышып кеткен. Качып кеткен жок адамдарга 2022 жылы мартта госрегистр китеп кылып чыгарып берип атпайбы арендага. Мэрияга алгандын ордуна кайра качып кеткен адамдарга Кызыл Китеп кылып чыгарып берип атат. Аны болсо жанагы спец администратор келип алып, бул банкротство жарыялаганда жерди эми бөлүп ошол 2 гектар 70 сотикти сатам, мен Кызыл Китеп кылам деп азыр милицияларды алып келип үйлөрдү тарттырып ченеп акчага сатканга булар бизнес кылып алды. Мэрия алган ордуга тиге берди дагы бөлүп сата бер депчи. Ушундай болуп атат да. Коррупция бул. Кредит алып качып кеткен адамдарга Кызыл Китеп кылып, алар өлүп деле калды дешип жүргөн. Я хотела спросить, правоприемник кто? АО строитель, да? Да. Жок, мындай, мен айтып коеюн, 17 үйбү? 17 үй кирпич заводдун территориясынын өзүндө. Ал эми 34-35 үй жанагы арендага деген сырттагы жерлерде. Сыртында. 17 үй ичинде. Ичинде да бар. Биздики ичинде, иштөөчүлөрдүкү ичинде. Ал ичиндеги 17 үй, алар ошо заводдо иштешип, айлыгын ала албай, калгандар качып кеткенден анан булар ошонун ичинде үй бир 2 комнат, 1 комнат салышып жашап калгандар да. Айлыгыны бербесе, кредитти алып карманга урду да качып кетсе алар. Рабочийларын карабайчы. Эми спец администратор келип алып, давай сен чык, сен эмне болуп турасың? Бул 10 миллион карызы бар булардын. Ошону төлөйсүң дейт. Бирок спец администратор ошол жерди сатканда биздин билишибизче бир 70 миллионго акчага сатты жанагы
банкрот деп таапчы 10 миллиондон кыскартып салыш керек эле да. Жок, ал турат 70 миллионго сатты, жанагы склад деле 40 миллионго сатты. Мурда 17 адамга деп жүргөн, берги сырттагы 33 адамды силер мэрияга алсак жерди, силерге жөн эле красный беребиз деп жүргөн. 22 жылы кайра айтып атпайм, кызыл китеп кылып киргизип, эми ошол 45 үйгө бөлүп атат. Бизди дагы жана аренданын жерин дагы киргизип туруп, барды 45 үйгө бөлүп койду да. Мамлекет ушундай экен. Мамлекет эмес, бул жерде жана Садыр Жапарович, Нуркожоевич жанагы Аламидин районунун акими менен Чүйдүн губернаторун иштен алган. Чечпейсиң маселени, мен жаныңдамынбы, келбейсиңби деп. Бул жерде аким, мэрия эң ушул былыткандар ушулар да. Минфин да бар ичинде. Минфин бизди алдап, даже Садыр Жапарович деле алдашып жүрөт. Буларга амнистияга киргиздик, тек паспорт бердик депчи. Тек паспортту берди, бирок биз базада дагы жок экенбиз. Президент алдап эле мынча адамга тек паспорт бердик деп, бул жактан келип бизди сыгып, муну акчаны төлөйсүң, тек паспортуң жарабайт дешип атат. Базада дагы жок силер деп. Жок, соттош элекпиз. Биз соттошуп атабыз. Биздики 2 жыл болуп калды. 2 жыл болду соттошуп атканыбыз.